Ассаламу алейкум достор, мен burada Fermi Paradox деп bir видео чыгаргам. Азыр ошол теманын уландысы катары же бир бөлүгү катары ошончолук эле кызыктуу Кардашев шкаласы деген бир нерсени айтып берейин деп атам. Бирок аны баштардан мурда Fermi Paradox'у дагы кыскача эске салып кетейин. Мүмкүн көрө электер бардыр, мүмкүн унутуп калгандырсыңар. Учурунда Энрико Ферми деген бир окумуштуу киши, физик окумуштуу киши, өзүнө окшогон окумуштуу достору менен чай ичип отуруп, асманды карап, элдин баары каякта деген бир белгилүү сурооду сураптыр. Ал эмне дегиси келип атат? Бул алам ушунчалык чоң. Биздин галактиканы эле ала турган болсок, 100дөн 400 миллиардка чейин жылдыздар бар экен. Ар бир жылдыздын тегерегинде планеталар айланып турат. Биздин аламда канча жылдыз бар болсо, болжол менен дагы ошончо галактика бар экен. Ал галактикалардын кээ бирөөлөрү биздин галактикадан чоң. Алардын ичинде дагы 100 миллиардтаган жылдыздар, аларда айланып турган планеталар бар. Бул ааламга салыштырганда биздин жер жүзү бир кумдун даанасычалык эмес да, ушунчалык кичинекей. Бирок эмне үчүн ушунчалык чоң акылга сыйбаган ааламда бир жан жок дейт да, бир тирүү, бир бар жок жимжирт дейт. Эмне үчүн алар жимжирт дейт? Себеби Мети жана Сети деген эки бир чоң уюм бар экен. Алардын бирөө ааламга дайыма сигнал жөнөтүп турат экен. Бул мегафон менен бакыргандай. А бирөө мүмкүн башка бирөөлөр бар дагы бизге жөнөтүп аткандыр деп аларды укканга аракет кылат экен. Көп жылдан бери азыркыга чейин бир дагы сигналга жооп берген дагы же сигнал жөнөткөн дагы эч ким жок. Тыптынч да. Булар ошондой цивилизациялар бирок болуш керек экен дешет экен окумуштуулар. Болуш керек. Эмне үчүн? Себеби алар күндүн параметрлерин алат экен, жердин параметрлерин алат экен, ортолуктагы аралыкты жана башка параметрлерди эсептеп туруп, башка жылдыздарга салыштырып көргөндө, жана алардын тегерегинде айланып турган планеталарга салыштырганда точно ушу биздикиндей болгон жылдыздар бар экен да. Биздин күнгө жана биздин планетага окшогон параметрлери жактан болгондо дагы өтө көп экен. Бирок ошондой болгону деген сөзсүз ал жерде жашоо пайда болот деген мааниге келбейт. Миллиарддаган жылдын ичинде ал жерде жашоо пайда болуп калганын элестеткиле. Андай болгон учурда дагы алардын сөзсүз эле бир цивилизацияга жете турган жетпеши мүмкүн экен. Мүмкүн өсүмдүк бардыр, мүмкүн суу бардыр. Бирок ал жерде бизге окшоп ойлонгон бир жандардын бар деген мааниге келбейт экен да. Ошондо булар минималдуу эсепти алышыптыр. Биздин эле галактикада минимум 100 000 дейт. 100 000 ушундай цивилизация деңгээлине жеткен бир планеталар болуш керек дешет экен. Окумуштуулардын сөзү, мен айтпай атам, окумуштуулар ошондой дейт. Бирок эмнеге жимжирт, эмнеге тыптынч? Ошон үчүн буну парадокс деп коюшат. Эми Кардашев шкаласы деген эмне? Кардашев шкаласы деген ошондой бир цивилизациялар бар болсо, кокус, ошолор же биз үчүн энергияны колдонуу жактан алганда, ошо Кардашев шкаласы 3 категорияга бөлөт экен. Биринчи категориядагы цивилизация өзүнүн жашаган планетасынын энергиясын толук кандуу колдонгондор экен. Мисалы, биз анын 1,07-синде экенбиз. Биз азыр туура эмес колдонуп атабыз, же эффективдүү колдоно албай атабыз. Планетабызды бузуп атабыз, абаны кирдетип атабыз. Эгер биз ошондой кылбасак, биз туура колдонсок, өзүбүзгө зыян бербей, планетага зыян бербей, возобновляемый энергия деген сөз бар го, ошондой кылып колдонсок, ошону толук кандуу 100% колдонсок, анда биз биринчи категорияга жетет экенбиз. Андан кийинки этап биз үчүн бул күндүн энергиясын толук кандуу колдонуу экен. Азыр бизге күндөн энергия келип атат, бирок өтө аз бир энергия келип атат. Ал жерде өтө көп энергия бар. Аны кантип колдонсо болот деген ал дагы окумуштуулардын божомолу, теориясы. Дайсон сферасы деген бир түшүнүк бар экен. Ал эмне? Ал күндүн тегерегине күн панелдерин монтуп айлантып койгонун элестеткиле. Анан ошого күндүн энергиясын сактап, бир жолун таап колдонууну элестеткиле. Бирок буга биз ушунчалык узакпыз да, азыр биздин дагы акылыбыз дагы, технологиябыз дагы жете албайт. Бирок келечекте мүмкүн ушундай колдонушу мүмкүн деп айтышат экен. Дайсон сферасы ошолордун бир түрү экен. Ага качан жетиши мүмкүн деп карап койсом, кээ бир окумуштуулар мүмкүн 100дөгөн жылдарда жетебиз дейт экен, кээ бирөөлөр более реалистичный айткандар 1000 жыл бар дешет экен. Бул экинчиси. Үчүнчү категорияга жеткен цивилизация өзү жашаган галактиканы толук колонизировать этип алат экен. Мисалы, биз өзүбүздүн галактиканы колонизировать этүү үчүн биз эмне кылышабыз экен?
ал дагы болжол менен бир роботту, бир машинаны элестеткиле, ал учуп барат экен дагы башка бир планета Марска барып конду дейли. Конот экен дагы Марстагы ресурстарды, материалдарды колдонуп өзүнүн 2 копиясын чыгарат экен. 2 копиясын дагы башка 2 планетага жөнөтөт экен. Алар барып дагы өзүнүн 2 копиясын чыгарып дагы башка 2 планетага жөнөтөт экен. Бирок өздөрү калып ал жердеги ресурстарды изилдеп казып баштайт экен да биз үчүн. Ошентип ар бир планетага 500 жылдан бере турган болсок, ошентип өзүн копиялап кете берип, галактиканы толук өздөштүрүп ээлеп алуубуз үчүн, колонизировать этип алуу үчүн бизге 3,7 миллион жыл кетет экен. Бул өтө көп убакыт го десеңер, миллиарддаган жылдарды эске алганда бул бир көз ачып жумганчалык кыска убакыт экен. Жана айтпадымбы башта, биздин эле галактикада 100 000 болуш керек экен деп, 100 000 цивилизация деңгээлине жеткендер болуш керек экен депчи. Эми ошонун бир эле пайызын ошо 3-чү категорияга жетип калганын элестеткиле, 1%. Ошондо 1000 болот да. 100 000дин 1%, 1000 цивилизация ошондой деңгээлде болуш керек. Бирок алардын дагы бир эмеси жок, жымжырт. Алар кантип жетип калышы мүмкүн? Бизге караганда эртерээк пайда болгон планеталар бар. Мисалы, бизден 4 миллиард жыл мурда эртерээк, эки эсе эртерээк пайда болгон бир планетаны элестеткиле. Анын ошо параметрлери, өзүнүн жылдызы менен болгон эмелер бардыгы бизге окшош болгонун элестет. Анан ал жерде жашоо пайда болуп калганын элестеткиле. Анан аларда бизге окшоп цивилизация пайда болуп калганын элестеткиле да, болжол. Бизге караганда 4 миллиард жыл мурда эрте пайда болгон. Бизге караганда 4 миллиард жыл алар алды да. Биз азыр мына 1000 жылда канчалык өнүгүп кетип атабыз. Туурабы? Жана Дайсон сферасыга 1000 жыл деп атат. Миллион эмес, 1000 жыл. Аларда 4 миллиард жыл бар. 4 миллиард жылда алар бар жокту каптап кетиш керек эле, ээлеп алыш керек эле бар жокту. Туурабы? Бирок андай жок да. Ал жок, тыптынч. Дагы азырынча тыптынч. Ошол окумуштуулардын бирөөсүн Карл Саган деген кишинин айтуусу боюнча, ошол жана Сети жана Метиге ал эскертүү кылыптыр. Силер ушуну кылбай турушуңар керек эле деп айтыптыр. Себеби эгер кокус ошол бирөө бар болсо, алар бизди келип сөзсүз деп монтип кучактап тосуп алат деген бир дагы гарантия жок дептир. Европейцтердин Америкага барып индейцтерди кырып салышты го, ал биякта эле калып калышы мүмкүн. Ошого ушул сигналдарды жөнөтпөй туруш керек эле деген сөздү айткан экен. Бирок булар дагы эле азырынча жөнөтүп атышыптыр. Ушундай сөздөр достор. Мен муну Ферми парадоксту айтканда, кээ бир адамдар өтө эле мындай эмоционально кабыл алыпсыңар да. Бул эми окумуштууларга кызык достор. Мындай нерселерге ой жүгүрдүү, ушинтип сүйлөшүү, мындай түшүнгөнгө аракет кылуу, бул окумуштууларга кызык нерсе. Муну силер өтө эле андай личный кабыл алып, өзүңөргө катуу эме кылбашыңар керек. Бул жерде силерди эч ким силерге нападение кылбай атат. Муну туура эле түшүнүш керек. Бирөөлөрдүн ой жүгүртүүсү катары түшүнүш керек. Мен жана айтып атпаймынбы, бул болжол. Окумуштуулардын, түшүнгөн адамдардын. Мисалы ошо Ферми парадокс деген Энрико Ферми учурунда Америка атом бомбасын жасап, Оппенгеймер деген кишиге команда берет. Команда түз дейт да. Ошол учурда бар болгон эң күчтүү физиктердин бир командасын түзүп, алар кыска убакыттын ичинде атом бомбасын жасаган. Түшүнгөн адамдар да, баш иштеген. Ошол команданын ичиге кирген ошол Энрико Ферми, ошолордун ичинде болгон. Биринчи болуп дүйнөдө атом бомбасын жасаган кишилердин бири. То есть бул киши жөн эле катардагы бир киши эмес, физик, өтө билим окумуштуу бир киши. Ошолордун бош убактында сүйлөшкөн жана түшүнгөнгө аракет кылган бир темасы катары көрүп койгула. Кызыккандар үчүн ушундай достор, Ферми парадокс деген видеону дагы кененирээк ошо менин каналымдан издеп көргүлө. Бул теманын аты Кардашев шкаласы болду. Анда кийинки видеолордо жолукканча аман болгула.